Достор, барыңыздарга чоң салам. Менин атым Каникей. Ошондой эле менин каналыма катталып элек болсоңуз, сөз түрү катталып кетсеңиз болот. Бул жакта аял затына жана башка пайдалуу кеңештерди мен видеолорду тартып келемин. Бүгүнкү видеодо мен Айгерим деген досум чачы аябай түшчү экен да, мурун аябай түшүп, анан ага бир врач өзүнүн рецептин айтып берген экен. Неге дегенде бул масканы мен сиздерге көрсөтүп бербегенин себеби мен өзүм чачым коюу, ошон үчүн Айгеримге келдим, азыр өзүн көрсөтүп бер деп. Анда эмесе Айгеримдин видеосун көрүңүздөр, сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Бүгүн мен Каникейдин каналында, менин атым Айгерим. Мен силерге эң жөнөкөй жана эң пайдалуу масканы көрсөтүп берүүнү чечтим. Анда эмесе каналдан алыстабай биз менен болуңуздар. Бизге керектелүүчү чачка эң эле көп колдонуучу масла бул кастабай масла болмокчу. Анан кийин бул красный перец. Буну биз аптекадан гана ала алабыз. Жана ошондой эле спирт. Анда эмесе даярдаган утмасын айта кетейин. Бизге биринчиден кастабай масладан ложка менен ачып алып, ачкандан кийин 2 ложка муну салабыз. Ошондой эле красный перец ачуу болгондуктан бул чачка аябай баягы нерв системаларын ойготот да, ошондуктан биз кошобуз. Мен буну историясын мага врач өзү айтканына байланыштуу ишенип кеттим. Сиздер жасап көрүп анан кийин айтасыздар да, бул чын экен депчи. Азыр бул менден көргөн үчүн кызыксыз болушу мүмкүн, ошондуктан обязательно жасап көрүңүздөр. Аны мындан дагы 2 ложка болот. Ал эми үчүнчү бул спирт. Спирттен көп кошпойбуз, 2 ложка эмес, 1 ложка жетиштүү. Анткени спирт деген бул экөөнүн күчүн кетирип коюшу мүмкүн, ошондуктан мындан 1 кашык кошобуз. Болот, мына болот, жетиштүү болду. Аралаштырабыз. Ал эми менин чачым кичинекей да, ошондуктан буну мага кичинелик жетиштүү. Ал эми кээ бир кыздар бар эмеспи, чачтары узун, чоң, ага бунан 2 эсе кылып кошсоңуздар болот. Бул масканын эң негизги чоң сыры бул чачты түшүрбөйт, чачты өстүрөт. Ал эми бунун мага историясын мен врач өзү айтты. Мен айлам калбай калгандыктан көптөгөн шампундар, көптөгөн маскаларды жасагандыктан мага балким витамин жетишпейби деп врачка кайрылсам, врач айтты, ушул советти берди мага. Анан кийин мен жасадым, чын эле мага чоң жардам берди. Бул совет сиздерге жаккан болсо, лайктан эч качан аянбаңыз. Лайктарды басып, комментарийге өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтыра кетиңиздер. Анткени көп кыздарга бул кеңеш болсун. Чачтары эч качан түшпөй, ар дайым жакшынакай болуп, купуруп жүрө берсин. Жакшы болуңуздар.